аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Tunuk bulak şıldırap, nazik şerge жазгы жамгырды ырап, ээрчитип махабаттын сересин, те алыстан торгойун угула тугула тугула. Эй кыздар, эй кыздар, эй кыздар, бөлүмү багаралап бири басып, көңүлдөгү айтылбаган сырлардын, чечмелиби бирге отуруп сырдашып. Эй кыздар, ой кыздар, ай кыздар, Gölümü haylı tünde biri basıp, Cımındaşkan yıldızlardın aldından, Kol karmaşıp sürüm, kol karmaşıp caştığırın, şattığırın. Kutman günümüz mene Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл собол программасын көрүп баштадыңыз. Бүгүн 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата бизде майрамдык чыгарылыш болот. Бүгүн биздин студиянын меймандары менен тааныштырып өтсөм, ырчы аткаруучу Актилек Рыспаев жана Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин студенти Элнура Садыбакасова. Кутман күнүңүздөр менен студияга кош келиңиздер. Кош келдик. Алгач бүгүнкү майрамы менен эфирден пайдаланып куттуктап өтсөңүздөр болот. Сизден баштайлы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү 8 март жалпы эл аралык аялдардын майрамы менен куттуктайбыз. Баардык жалпы аял затын деги эле эне, кыз, аял аттынын баардыгын тең майрамы менен куттуктайбыз. Чын жүрөктөн сиздерге кааларыбыз узун өмүр, чын ден соолук, эч качан оорубаңыздар. Эң башкысы аялдык, үй бүлөлүк бакыт. Мен да кошулам, сонун сөздөр айтылды. Деги эле аял заты бул күл бейшинин таман астында деп коет. Жалпы энелерибизди, эжелерибизди, карындаштарыбызды жалпы эле аял затын бүгүнкү 8 март майрамы менен куттуктайбыз. Ар дайым жакшы күндөрдө, жакшы тоордо жашап жүрө берели. Дагы бир жолу айымдар майрамыңыздар менен. Бүгүн сиздерге да ыраазычылык билдиребиз, убактыңыздарды бөлүп, майрам күнгө карабай, биздин угармандарга жагымдуу маанай тартуулаганга, ыр тартуулап жатканыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Анан алгач эле сизден ошо ыр суранабык, майрам менен куттуктооңуздун аркасында ыр тартуулап койсоңуз болот. Албетте ырдаганда эми эне жөнүндө ырдап берели. Бүгүн 8 март жалпы аял заттын майрамы болуп атса, мен досторду ырдасам да тура болбой калат эле. Энекем менин байлыгым деп атсам. Кадырлап сыйлап келемин, ак сүтүң акташ кыйынго, ушулар сизге белеги, ушулар сизге белеги. Энекем менин байлыгым, кечмеңиз суусун кайгыны, алпарам сизге ак жолу.
koluma tiyse aylığı, koluma tiyse aylığı. Ömürdün gülü solbosun, ayı gün 3 gündür bolbosun. Özgöler kapa bolsa da kapa kim kapa bolbosun. Apamdı Kuday koldosun. Enekem benim baylığım, geçmeye susun kaygını. Al param sizge ağcılık, koluma tiyse haylık, koluma tiyse haylık. Enekem benim baylığım, geçmegi susun kaygını. Al param sizge ağcılık, koluma tiyse haylık, koluma tiyse aylığım. Enekem benim baylığım. Çok rahmat. Eң сонун аткаруу болду. Анан сиздерди кечкелерди ата бербей, ал ортодо сиздердин чыгармачылыгыңыздар жөнүндө дагы сурагыбыз келет. Негизи сиздердин чыгармачылыкка таасир эткен балким бүгүн ошо айымдарды эстейбиз. Бөлүшө кетсеңиз болот. Кантип бул чыгармачылыкка келип калдыңыз? Анан таасир эткен айымдар барбы? Таасир эткен айымдар бар, албетте. Негизи чыгармачылыкка келип калгандан баштайын. Кичинекей кезден бери эле кызыгам. Үйдө ата-энем экөө тең ырдайт, атам дагы, апам дагы. Анан өзүм Нарын областынын Нарын районуна караштуу Байгазак айылынын тургунумун. Анан мектепти бүткөндөн кийин окууга тапшырган жокмун. Өзүмдүн кесибим менен өзүм кызыккан нерсеге тапшырган жокмун. Чыгармачылык жолу менен кеткен жокмун. Мугалимдикти бүткөм. Анан мугалимдикти бүткөндөн кийин бирок иш-чараларга катышып жүрдүм да. Мындай иш-чаралар болуп калат го, Ыргесе, Сармерден деген иш-чараларга. Анан ошол жерден Сармерденден көрүп калып, Муратбек Рыскулов атындагы Нарын драма театрынын директору жумушка чакырган, театрга. Диплому жок эле. Жумушка кирип кеткем, эчтеке окуп өтүрбөй эле, жогорку окуу жайдын эмеси жок. Ал жакта 3 жылдай эмгектендим. Анан баары бир билим деген керек экен. Кийин диплом керек болгон үчүн азыркы учурда Бүпсара Бешналиев атындагы жогорку окуу жайда окуп жатам. Актер драм 1-чи курс. Ошентип келип калдым. Ата-энеңиз анын ичинде өзгөчө апаңыздын чыгармачылыкта жүргөнү сизге таасирин тийгизди деп айтса болот турбайбы? Ата-энем деле мындай ырдашат, бирок алар да чыгармачылык жолу менен кеткен жок да. Мындай ырдаган кандай? Мындай эле өнөр катары да, үйдө ырдашат, тойлордо, жеке өзүлөрүнүн нерселерин ырдашат, бирок мындай иш-чарага чыгып чыгармачылык менен кеткен эмес да. Сизде кандай болду? Ошо бүгүн айымдардын майрамына карата негизи эле ошо чыгармачылыктагы сиздин чыгармачылыгыңызга таасир эткен ошо айымдар жөнүндө сурагыбыз келет. Таасир эткен болгондо кандай? Чыгармачылыкка кантип кызыгып калдыңыз? Айымдардан эч ким таасир эткен эмес. Үй бүлөдө негизи көбүнчө эле талант деген ошо үй бүлө жактан өтөт го. Тукумдан тукумга дегенде. Атам ырдайт жакшы. Жакшы ырдайт. Мен жаштайыман кошо ырдап. Ал бирок элдердин көзүнчө ырдабайт да. Анан кийин ырдап калды. Үйүнө аябай салдым. Лирический тенор ырдап калды. Мен дагы кызыгып анан Бишкекке окууга тапшырганы келдим. 2015 жылы Күрөнкеевге тапшырып
Ал жакта 2019-жылы бүтүрүп, кайра консерваторияга тапшырып, консерваторияны 2024-жылы быйыл бүттүм да. Ошол атаман өттү болуш керек негизи. Бирок атамды ырдай албайм. Сизден дагы ырыккыбыз келет. Мындай бул талант үй бүлөңүздөн, ата энеңизден өткөн, өзүңүз айткандай мындай диплому жок эле талантыңыз бар экенин түшүндүк. Анан көрсөтүп койсоңуз талантыңызды. Анда эмесе жалпы аял заты үчүн, айымдар үчүн бүгүнкү майрамыңыздар менен деп ырдын пири ырыспай деп коет го. Ырыспай Абдыкадыров агайыбыздын Сагынуу деген чыгармасын аткарып берип коеюн. Бүркөк асман жарк дегенде чагылган, байкоосуздан жалыныңа кабылгам. Бүт эркимди курчап алып махаббат, жалгыз сенин элесиңди жамынгам. Азыр мен да ойлоп сени жатамын, ошол күндөр бүткөнүңдү канымда. Жымыңдашып жанып өчүп чырактар, ал эсимде бирик олтурган убактар. Жүрөктөрдүн кагышканын тыңшачу, алыс калды алма бак тутурактар. Черчеле төгөн бөгөн гүлөрүн, мен кайталап музыкалуу булактар. Таппай такыр махаббаттын айласын, сагындым мен жолукчу күн ай башын. Мурункудай күтүп жатам азырда, булбул куштун тереземден сайрашын. Арубакта жолук челек бакчадан, айтчы деги асыл кечим кайдасың. Арубакта жолук челек бакчадан, айтчы деги асыл кечим кайдасың. Айтчай деги асыл кечим кайдасың. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Сонун аткаруу. Негизи мындай кандай ырларды, кандай стилдеги же кимдин ырларын аткарган мындай көбүрөөк сизге жагат? Мен негизи өзүм эски ырларга аябай жакын. Мындай маанисине карайм ырдын көбүнчөсү, текстине, маанисине. Азыр эстрадный, жандай заманбап ырларга көп кызыкпайт экенмин. Көбүнчөсү эле ушу эски ырлар, народный, фольклорный ырларга кызыгам да. Ошол. Сиздики? Меники өзүм негизи классикага да туттум да. Бирок азыр эстрадный ырдап, ырлар жаздырып аракет кылып атабыз кичине. Өзүңүз жакшы көргөн ырлардан дагы аткарып берсеңиз болот? Албетте. Андай эмесе жалпы айымдарды дагы бир жолу 8 март майрамы менен куттуктап, Мамат Ибраим Бостонкулов деген агайыбыздын
Ээрчип кеттин кара тору бир кызды уксалык деген бир сөздөр бар. Ошонордон кийин Балашкан көпөлөр жытын эске бүрүн толгон гүлдөрдү өттү бары эле бордун кусалып ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң жалгыз калдың сен өзүң жаштык өз күчүнө ишенген текеберлик издеп жалаң чындыкты турмуш билип кезектеги жашоодо ээрчип кеттим кара тор бир кызды сүйүп кеттим кара тор бир кызды кара тор бир кызды өрүн алыс гүлгө толгон жапжашыр көпөлөктөр учпай калды кышында чачка бурулу токтолгонбуз биз азыр макул болуп тагдыр деген ушуга макул болуп тагдыр деген ушуга турмуш деген ушуга турмуш билип кезектеги жашоодо ээрчип кеттим кара тор бир кызды сүйүп кеттим кара тор бир кыздын кара тор бир кызды кара тор бир кызды кара тор бир кызды негизи ошо ырчыларда көбүнчө мындай эң биринчи жолу алгачкы сахнага чыккандагы сезимдери дайыма эсинде калат го деп ойлоп ошол жөнүндө сурайбыз да. Сизде эсиңизде барбы биринчи жолу качан сахнага чыктыңыз, эмнеси менен жакты, кандай сезимдер болду эле? Эсимде бар. Андай нерсени унутуп коюш болбойт го. Биринчи сезимдер сахнадагы сүрдө толкундануу албетте болот. Мен биринчи чоң сахнага филармонияга чыккам да. Бирок ал кезде мындай азыркыдай такшала элек болчумун. Антип элдин алдында ырдап көргөн эмесмин, көп элдин алдында да. Анан Сармерден коюп келип калдык эмеге. Ырдап атам, үнүм дирилдеп атат. Көйнөк кийип турасың да, узун көйнөк. Буттарым титирегенден көйнөктөн прям көйнөк кошо дирилдеп, сыртка өлө билинген да, үнүм дирилдеп ушундай жон болгон. Бирок элдер кол чапкандан кийинки сезим андан дагы сонун болот экен да, андан да күчтүүрөөк болот экен. Ошол толкунданганыңды, башында сүрдөгөнүңдү баарын унутуп коет экенсиң. Ошондой жакшы көзүрмөн болгон. Кайсы ырды ырдадыңыз эле? Кыштак четинде деген Нарында, Нарын театрында Калыгул Самаков деген оркестр бар болчу. Ошол оркестрдин коштосунда Кыштак четинде деген ырды ырдагам да. Жумабедин Шералиевдин. Сиздин дагы биринчи сахнага чыккан учуруңузда сезим?
Азыр сурай берип атканыңызды эстеп кетип атпаймынбы тиги спорт ортосунда барып калдык. Жаңы бирөө жаздырып алып. Уялып өзүмдачы биринчи жолу. Биринчи анан акыркы жолу болду окшойт деп ойлодум да. Сахнага чыктык. Чыксам эле элдер спорт ортосунда мындай бийик го. Онда карасам тиякта деле кишилер турат. Ырым башталды, ырдап атам, титиреп атам, бийлеп алгам ушу. Ошондо аябай толкундандым эле, аябай сүрдөп болуп, мындай чыга албайт болушум керек деп. Кийин бирок көнүп кеттим. Кийин баягы наоборот, аз киши ырдаганда сүрдөмөй болдум да. Көп киши ырдаганда сүрдөбөй, аз киши мисалы экөөңүздөрдөн аз сүрдөп атам мен. Аз кишинин сүрү аябай мындай кандай болот? Билбейм, мен үчүн аябай сүрдүү да. Өнүм чыкпай кала берет. Өзүм да уялчак болгонго. Негизи ошо айтып атпайсызбы, бара-бара бул андай титиреген, толкунданган учурлар өтөт да турабы. Ошол алардын баарын жеңгенден кийин сахнадагы ырдаганда мындай кандай болот сиздер үчүн? Эмнеси жагат өзгөчө? Сахнада ырдаган эми мындай ырдаган менен салыштырып болбойт да, сахнада ырдаганды. Баары бир сахнаныкы мындай качествосы дагы жакшы болот ырдагандачы. Анан мындай үйдө ырдагандай болбойт, мындай ырдагандан рахат аласың да, кайра өзүң угуп алып. Жакшы болот деп. Сахнаныкы жакшы болот. Эң жакшы жери жана элге жаккан жери да. Ырдап аткан баягы кишилерди карап ырдайсың да. Бир эле кишини карабай, общий карап ырдайсың го. Баарына жагып атканы, бүткөндөн кол чапканы, ошонусу аябай өзгөчө мындай сезим берет да. Дух берет го. Чоң рахмат. Сизден дагы бир ыр сурангыбыз келип атат. Кандай ырды аткарып бересиз? Майрамбек Осмонов агайыбыздын Сезим деген чыгармасынан коём. Бүгүн мен сени издедим, жолуксам айтып берем себептерин. Жаштыгым кетти чекти, өмүрүм өткө чөктү, бул сезим авазудай керектедим. Бул сезим авазудай керектедим. Өртөдүң жүрөгүмдүн бары жолу бар кантип аны дарылоон. Айыкпайм башкалардан, жок кабылды башкарган. Билемин сенден бөлөк дары жолу. Bilbeymin kaydan seni tavarımdı, bildirip koyson bolu kavarımdı. Göz albay diktesimde, yazıp ütpesimde. Sarımdın caro kerim
жамалыңды сагындым жарокерим жамалыңды сагындым жарокерим жамалыңды сагындым жарокерим жамалыңды. Ырчылар келгенде ырдатпай койбосом болбойт. Эс алдырбай эле кайра сизден бир чыгарма суранабыз. Ошо менен убактыбыз болот окшойт. Албетте эме. Бүгүн майрам орозодо болгонго баягы тамактар кургап, көздөр титиреп калат экен. Анысына карабай дагы бир жолу майрамыңыздар менен деп куттуктап жазым келчи деген күн сатылган эже ырдап жүргөндөр бар. Ошону ырдап берейин. Кайдан жүрүп сага кабылдым, карегимде барбы жалыным, жан эргитип жумшак күлгөнүң, жарыгыбы аткан таңымды, жан эргитип жумшак күлгөнүң, жарыгыбы аткан таңымды. Булбулсуңду куштар багында, анда келип кончу шагыма, кучагымдан орун берейин, күттүм эле гүлүм сагына. Кучагымдан орун берейин, күттүм эле гүлүм сагына. Кылгырасың неге мынчалык, кирпигиңден сырдуу нур тамып, жаз гүлү болсо жыпарыңды чач, жадырасын жаным тынчалып. Жаз гүлү болсо жыпарыңды чач, жадырасын жаным тынчалып. Жаз гүлү болсо жыпарыңды чач, жадырасын жаным тынчалып. Жадырасын жаным тынчалып. Чоң рахмат сиздерге. Бүгүнкү майрамга ырыл тартуулап, өтө сонун куттуктоолорду айтып өттүңүздөр. Убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Урматтуу жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата майрамдык чыгарылыш тартууладык. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу жамааттык медиа командасы атынан куттуктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге
Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.